Кызгылт түс сызыктын узундугу канча төрт бурчтуктун узундугуна барабар? Бул жерге кызгылт түстөгү түс сызыктын узундугу канча төрт бурчтукка барабар болгонун жазып көрсөтүүбүз керек. Көрүп турганыбыздай бул жерде түс сызыгыбыз жана бул жерде төрт бурчтуктарыбыз жанаша берилген жана алар бирдей аралыкта башталып, бирдей аралыкта бүтүп жатат. Демек биз бул жердеги төрт бурчтуктардын санын эсептөөбүз жетиштүү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Демек түс сызыктын узундугу 9 төрт бурчтуктун узундугуна барабар. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Кызгылт тик бурчтуктун бийиктиги канчага барабар? Бул жерде кызыл тик бурчтугубуз берилген. Кызыл тик бурчтуктун бийиктигин көк төрт бурчтуктардын жардамы менен ченеп алсаң болот. Демек биз бул төрт бурчтуктардын жардамы менен ченейбиз. Кайсы сүрөттө кызыл тик бурчтук туура ченелген? Туура жоопту танда. Демек жоопторду карайбыз. Бул жерде биздин кызыл түстөгү тик бурчтугубуз жана көк төрт бурчтуктарыбыз бар. Бирок алар бирдей аралыкта башталган эмес жана бирдей аралыкта бүтпөй жатат. Демек бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту карап көрөбүз. Кийинки жоопто тик бурчтугубуз менен төрт бурчтуктарыбыз бирдей аралыкта башталып, бирдей аралыкта бүтүп жатат. Демек бул жерде кызыл тик бурчтуктун узундугу туура өлчөнгөн. Анда төрт бурчтуктардын санын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, кызыл түстөгү тик бурчтуктун узундугу 8 төрт бурчтуктун узундугуна барабар. Кийинки жоопту дагы карап көрөбүз. Бул жерде дагы тик бурчтуктун узундугу туура өлчөнбөй калган. Себеби бул жерде төрт бурчтуктар туура жайгашпай калган. Алар биринин үстүнө бири коюлуп калган, же болбосо араларында боштук калып калган. Демек, бул жооп дагы туура эмес. Анда бул жерде дагы окуйбуз. Кызыл тик бурчтуктун бийиктиги 8 көк төрт бурчтуктун бийиктигине барабар. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Жашыл түс сызыктын узундугу канча төрт бурчтуктун узундугуна барабар? Бул биздин жашыл түс сызыгыбыз. Ал эми бул жерде көк төрт бурчтуктар берилген. Алар ирети менен жайгашкан. Анда жашыл түс сызыктын узундугун өлчөө үчүн бул жерде жашыл менен бирдей башталган аралык менен анын бүткөн аралыгындагы төрт бурчтуктардын санын эсептейбиз. Эсептеп алабыз. Бул жерде жашыл тик бурчтуктун башталгыч жери бул жер жана анын бүткөн жери бул жерде көрсөтүп жатат. Анда бул аралыктагы төрт бурчтуктардын саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, жашыл түс сызыктын узундугу 8 төрт бурчтуктун узундугуна барабар. Текшерип көрөбүз. Туура.